психиатрический больницага жөнөткөн. Такыр база албай калгам, кишинин жардамы жок. Уктата турган дарыларды алып иччүмүн, анысы жок уктай алчу эмес. Башымда, мойнумда грыжа бар эле. 3-күн дегенде мен дарысы жок уктап калдым. Аябай кровотечение менен келген. Будан 3 жыл мурун мен ушу Таласта ооруп, кардиологияга, невропатологияга көрүнүп, жатып лечение алганмын. Бирок баягы убактылуу эле бир 5-10 күнгө эле жардам берген эмес. Мен тең салмактуулук сактай албай, башым кечке айланып, раздражение болуп, ушинтип аябай ооручумун да. Жүрөгүм ооруп, тахикардия болуп, башым айланып, такыр база албай калгам, кишинин жардамы жок. Андан кийин Таластын кардиолог врачы мени немеге психиатрический больницага жөнөткөн. Ал жактан жанагы амитриптилин ушундай уктата турган дарыларды алып иччүмүн, анысы жок уктай алчу эмес. Анын жайында ушу сен немеден Инстаграмдан көрдүм, ушул Синамед клиникасын келдим. Башымда, мойнумда грыжа бар эле, гинекологический толтура оорулар бар болгон. Анан кровить этип ушинтип кыйналып аябай оор состояниеде келгем. Келгенден кийин мени берден дем салдырдык, сразу эле дем салдырып невропатологко кайрылдык. Ал немеге демге жөнөттү. Анан кийин дем салдырып кичине өзүмө келгенден кийин 3-күн дегенде, дем салганда 3-күн дегенде мен дарысы жок уктап калдым. Андан кийин демди ушу 21 күн салдырдым. Анан 21 күндөн кийин өзүмө келип калдым. Бирок анын ортосунда демди да салдырып гинеколог врачтарга, терапевттерге көрүнүп аттык. Анда миома деген чечим чыгарып беришкен маткада. Анан азыркы 3 ай убакыт өттү. 3 айдан 1 ай өткөндөн кийин МРТга түшсөк, мойнумдагы киста кетип калыптыр. Андан кийин мен 15 күндөн кийин өзүм жалгыз басканга жакшы болуп, өзүмчө жалгыз басып баштадым. Анан кийин азыркы күндө мен мойнумдагы киста жок, маткадагы миома жок, өзүм жалгыз басып, балдарымды урушпай, кыйкырбай, эң жакшы состояниеге келип калдым. Бул Синамед клиникасына кирип келгенден баштап обслуживающий персонал абдан жакшы кабыл алышат экен. Эң негизги баса белгилеп кетчү нерсе, бул жерде акчага эмес, сенин состояниеңди карап, баардык анализдердин баарын тапшыртып алып туруп, анан баардыгын молдо менен кошо врачтар отуруп алып туруп, жакшы дем салышып, жакшы врачты карашат экен дагы. Июндун аягы, июлдун башына келген, эжеке бизге аябай кровотечение менен келген, оор акыбалда болчу, алсыз болчу. Биз аны УЗИге жөнөткөндө маленький маткада миома бар болчу, өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, маткада миома бар болчу. Андан сырткары эндометриоз, хронический эндометриоз деп, андан сырткары анализдер аябай начар чыккан. Биздин клиникага келгенден кийин эжекебиз уже 3 айдан толук 3 ай лечение алгандан кийинки результатты биз кайрадан УЗИге түшүрдүк эле. УЗИде бул жерде эч кандай миома матка жок, просто кичине воспаление бар, а так өтө деле коркунучтуу серьезный нерсе жок деп бизде жыйынтык келди. Андан сырткары биз лабораториялык көзөмөлдө өткөрдүк эле, эч кандай коркунучу жок. Жыйынтыктары, анализдин жыйынтыктары аябай жакшы чыктыр. Бизге эжеке кече келди. Жакшы. Негизи биздин Синамед клиникасында метод лечения бизде интеграционный медицина деп коебуз. Интеграционный медицина деген азыркы заманбап медицина менен ислам медицинасын айкалыштыруу деген да. Основной биздин метод лечения холистикалык метод менен дарылоо. Холистикалык ыкма деген бул руханий жан дүйнө менен денин чогуу дарылоо деген сөз. Негизи эле адамда руханий жан дүйнө айыкмай, ден айыкпайт да. Адам оорунун причинасын таап туруп айыктырса, ошондо результат жакшы болот. Демек, основном биздин клиникага келген пациенттер основном ошол оорунун булагын причинасын таап туруп айыктыргандыгы үчүн результат жакшы болуп атат да. Эмне үчүн 70-80-90-100% эффект жакшы болуп атат келген пациенттерден? Потому что клиникада системанын уникалдуу түзүлгөндүгүндө, врачтар дагы, молдолор дагы чогуу, как консилиум сыяктуу кылып чогуу көргөндүгүнөн ошонун таасири негизи андан кийин результаттар жакшы болуп атат. Мен 2 жылдан ашык 3 жылга жакын дару менен уктап калгам. Дарысы жок уктай албачумун. Азыр сонун уктайм. Бардыгы жакшы, өзүмдү аябай спокойный сезем. Жумушка да сонун барып келем. Өзүм самый главный мен өзүм басып, өз алдынча жумуш кылып калдым. Синамед клиникасына абдан ыраазымын. Врачтарга, обслуживающий персоналдарга, Шайлообек Үркүнбаевга бардыгына Синамед клиникасына абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат.